Биз урматтуу телекөрүүчүлөр программабызды алдыга көздөй улайбыз. Жана биздин студиябызга келген коногубуз азыр сиздерге өзгөчө чыныгы дастан тууралуу, чыныгы чыгармалар кандай жаралыш керек, кайсыл жактан угундур келет ошол тууралуу айтып берет. Атайын Жалал абадтан бери келген биздин ардактуу коногубуз, оончу көптөгөн санаторлордун автору, Дил билеттеринин автору десек болот, Бурул Стамкулова эже. Кош келиңиз. Рахмат. Кош келипсиз эже. Кандай келип алдыңыз? Жалал абад жакшы эле жатышабы? Кудайга шүгүр жакшы эле келдик. Аякта жаркылдаган күн тийип турат. Эле силерге жамгыр жаап ошо. Бизде деле күн тийип аткан бүгүн жаап коюпту. Эми бул жамгырды биз бул жашоодо жаңы баягы тазалоо, нур деп эсептесек болот. Жамгырда керек, себеби бизде азыр жаз мезгили келип, эгин тегин адамдардын рызкысы ушу жамгыр менен дегендей. Кош келиңиз дейли. Эң эле алгачкы суроо болсун, мына сиз кадимки Дил билеттеринин чыгарган авторусуз дегендей, мына ушул ырды кимдер гана ырдаган жок, кимдер гана бул ырды кыңылдап жөнөкөй элден тартай, көпчүлүк ырдап жүрүшөт дегенде, ушул ыр кандай жер алып калган айтып бериңизчи. Эми бул ырдын жаралышы дагы баягы бир нерсеге себеп болот да. Себеп болгондо мен ошол атаман 7 классымда калгам. Эрте көзү өтүп кетти. Атам өзү белгилүү оюнчу комузчу Төкмө Стамкулов деген болгон. Азыркы мезгилде ошо биз жашаган Абилеттин айылында Борбордук көчөдө аты коюлган, өзүнчө музейи бар дегендей. Ошол чыгармаларын атам чыгармаларын экинчи өмүрүн улап жаткан мезгилде кандайдыр мага дагы кандай илхам деп коебуз. Эргүү келип, анан ата эне деген убагында барктап таңтап алуу ар бир баланын милдети экен, бирок жаш калдык. Биз эми азыр бардыгыбыз жогорку билимдүү эле орду тапканда көрсө болот эле, 49 жашында каза болуп кетип, ошонун негизинде ошо ата эне кадырын ким билет деген ырыңыз жаралып калган да. Түшүнүктүү. Анан кийин мисалы биз эфирде сырткыда сүйлөшүп калдык. Дастан деген өзү, дастан деген сөздүн мааниси. Эгер маанисине сүңгүй турган болсок, эмне, кайсыл ырлар дастанга кирип калат, кайсыл ырлар кирбейт? Жөн гана мисалы бирөөнүн кайгысын ырдап койсок, дастан болобу? Же бир окуяны чагылдырыш керекпи? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми дастан деген бул өтө чоң маселе чынында. Дастандарды аткарып дагы, сөзүн жазыш дагы өтө чоң маселе. Буну аябай бир чоң чыгарма, мисалы Эртөштүк, Курманбек, Аксаткы менен Кул мырза, мына ушулар чоң чыгарма, тарыхый чыгармалар. Баягы кичине эпостон чоң эпоско айланып, анан чоң чыгарма болгондо дастан болот да. Эми азыркы мезгилде биз мисалы Россияда бир кайгылуу окуя болуп, башына бир иш түшүп калса, же өз бала жетим калып калса, же болбосо апасы ичип кетсе, же болбосо атасы таштап кетсе, биз дастан деп атабыз. Булар деген арман ырларына кирет. Мисалы кээ сүйгөнүнө жетпей калса, аны дагы аябай чоң чыгарма кылып жазат. Бул деген сүйүү арманы деп коет. Эми бул дастандарды биз баягы жеткириш үчүн биз мурунку дастандарга кайра кайрылышыбыз керек. Мурунку дастандардын сөзүнө кайрылышыбыз керек, оонуна кайрылышыбыз керек. Кайра биз анын өмүрүн экинчи улап келишибиз керек. Эми азыркы мезгилде дастандан, чыныгы дастандан жакшы чыгып ырдап келе жаткан ушу биздин Жолболду Алыбаев агайыбыз, анан эле Роза Аманова, анан Мээрим Карпова жакшы келип атат, жана Өмүрзак Кайыпов дегендер. Мисалы ушуларды мындай мен көп угамда, ушулар мурунку улуу муундагы мисалы Жең жок атабыздын, Арсланбек Буйлаш, Молдо Кылыч, ушундай чоң чыгарма улуу муундагы улутта биздин баягы ошолордун сөзү менен таасирленип жашап келген акындарыбыздын сөздөрүнө кайрылып атышат да. Бул деген аябай чоң иш. Буну жеткирүү дагы биз жаштарга жеткириш үчүн дагы бир көп иш-чаралар өтүп туруш керек. Мисалы өтүп атпайбы? Мисалы комуз күүлөрүнүн күнү болуп атат. Ак калпак күнү болуп атат. Мисалы да эми дастанчылар күнү деп койсо деле мүмкүн кандай жакшы болот эле да, туурабы? Биз ошо улуу муундагы унутта калган жанагы чоң чыгармаларыбызды кайра экинчи өмүрүн алып келмекпиз да. Мен азыркы жаштарга капа болбойм, бирок азыркы жаштар өтө баягы жеңил желпи той топурларга ылайыктуу болуп кетип, маселе келип туруп акча тарабына кетип атат да. Анан да тойдо акча тапканына кызыгып, анан ал чыгарма тойдо кызыктуу болсо, ой эл жакшы кабыл алды. Ооба, эл жакшы кабыл алат. Бирок бизде деген баягы жүрөк ыры деген бар да. Жүрөккө жетиш керек. Жүрөккө жеткенде эле кээ бирлер бир жетип туруп унутта калып калат да. Мен тамашалап коем ырчыларды, кээде силерге окшогон балдар менен сүйлөшкөндө айтам да.
ырчылар деле акма кулак ана куйма кулак болуп бөлүнөт депчи. Эже коюңузчу депчи. Акма кулак дегенде жеңил желп ырларды угасың, биге түшөсүң, сонун экен деп кетесиң. Куйма кулак деген сөзгө маани берип, ушундай чоң чыгарма экен деп чыгарманын ичинде түзүнгүп жашап, ошону кандайдыр бир деңгээлде жүрөгүндө жашатып, элге жеткиргенге аракет жасайт. Сиз аябай жакшы белгилеп айтып кеттиңиз. Мисалы, буга чейинки бизде тарыхта калган аталарыбыз, чармачыл инсандар жөн гана ырдабастан, ошол ырында өзгөчө бир мааниге өтө мындай олуттуу карап, анан кийин насаатырлар да көрдөп келишкен. Ошолорду жандандырып, кайра азыркы чыгып келе жаткан, өсүп келе жаткан жаш муундарга балким бир аз насаат боло тургандай бир ырларды кантип жандандырыш керек аны? Ошол азыркылар издениш керек да. Бул чыгармада 99% изденүү, 1% гана эмгек болот. Издениш керек. Алардын чыгармалар, китептери бар азыркы мезгилге чейин. Бизде деген китеп окуу деген болбой атпайбы? Азыр китепти эч ким окуйт. Мен билишимче, биз деген китепти Кыргызстан маданияты, Ала тоо журналы, Эркин тоо деген гезиттерден биз алып чыгармаларды. Мисалы, мен Арстанбек Буйлашуулунукун мен Кыргызстан маданият гезитинен 83-жылы Арстанбектин киресин алгам. Андан кийин жакында бир 5-6 жыл болду, китеби чыгыптыр. Эми ошону жаш муундар мына азыркы биз акын балдар да көп. Баягы өзүнүн чыгармаларын чыгарып атат, мен каршы эмесмин, чыгара берсин. Бирок биз улуу муундагылар дагы издеп ошолордон айылдарга барганда, мисалы Арстанбек Буйлашуулу Арстанбек Буйлашуулунун нарынга барса, анын дагы аны эстеген кишилер өтүп кетип атпайбы бул дүйнөдөн? Биз ошол тааныган кишилерди колго илип калышыбыз керек да. Алардын ким экенин, чыгармаларын алып калышыбыз керек да. Ошолор топтоп берсе, анан кийин ошол жакшы жазмакер акындарыбыз, жана поэзия жазган, китеп жазган балдар чыгарса, ошол китеп кандайдыр өзүнчө бир томболуп чыгып калат эле да. Ошондо гана биз кайрыла алабыз. Ал эми дастан жазууда көбүнчө ошол эски чыгармалардан алышыбыз керек деген ойду айтып атпайсызбы? Азыркы учурда сизде кандай дастандар жазылып атат? Анан кайсы чыгармалардан алайын деп атасыз? Мисалы, мен Олжобай Кишимжандын жаңы варианты бар. Бирок аны деген Төлөгөн Касымбеков жазып кеткен. Жаңы варианты. Ошо Кош терек деп Нокен районунда 2 терек бар. Мен ал киши менен сүйлөшкөндө айткан. Кош терек деп коет дейт. Бирөө Олжобай, бирөө Кишимжан. Ошонун жаңы вариантын жазган ал киши. Бирок ал кишиники чыга элек. Менде жазылган эмелер боюнча турат да, ошонун үстүндө иштеп атам мисалычы. Ал деген Олжобай менен Кишимжандын сүйүүсү ошончолук дастанга ылайыктуу сүйүүлөр болгон. Мисалы ошол боюнча иштеп атам да. Арстанбек Буйлашуулунуку бар. Арстанбек Буйлашуулунун кересин ырдаганда Төлөгөн Касымбековго мен ырдап бергенде ыйлаганда мен аябай таң калгам да, бул киши эмне киши ыйлайт деп. Кийин көпкө чейин ойлондум. Андан бери мына 15 жыл өтүп кетти. Көрсө ал киши ушунчалык сөзгө маани берген, ар бир сөздүн маанисине көңүл бурган, туура атаң көрү ушундай да деп укчу ырды. Мына ыр уккандын өзү дагы маданияты бар да. Мисалы Арстанбек Буйлашуулунда баатыр өлсө не калар, маңдайлашкан жоо калар, чечен өлсө не калар да таңдайлашкан доо калар, акын өлсө не калар, жазылбаган ыр калар да ачылбаган сыр калар деген сөзүн айтканда, Касымбеков Төлөгөн агабыз ыйлап турганда, мен ал кишинин алдында сүйлөй албай калгам. Ырым токтоп калган. Бирок ал кишиден эмнеге ыйладыңыз деп мен суроо мага өтө оор болгон. Ошондуктан ал киши мен ошол бойдон жүрөгүмдө калды. Азырга чейин ойлоном, ошол киши ошончолук сөзгө маани берген үчүн, сынган кылычты келкелди жазган үчүн ошондойлорго маани берип жүрүп бул иш өттү да. Айтчы эле, айланайын кызым, эгерде сен чыгармаларга кайрыла турган болсоң, бир күнү сеникин уга турган мезгил келет. Шашпа, жеңил ырларга кайрылба. Келет, бир мезгил болсо бир мезгил. Буга деген өтө сабырлык керек деп мага ошондой айткан. Ошон үчүн мен мындай өтө жеңил ырларга жакшы кайрылып жүрөм. Азыр кел туурасында да сүйлөшөбүз. Ал эми азыр дастанды бизге аткарып бербейсизби? Анткени биздин көрүүчүлөр дагы сиздин чыгармаларыңызды күтүп калышты дегендей. Негизи дастандар көп убакытка чейин айтылат, көп саптан турат дегендей, кыскартылган вариантта угалы. Үзүндүсүн угалы. Анда мейли, анда өзү дагы 7 минутка болчу. Мен азыр келкелден аткарып берейин. Эми баягы бул жашоо ушундай экен. Жашоо өзү негизи келет кетет деген сөз экен да. Биз бир оомат келсе кармабай калат экенбиз, билбей калат экенбиз. Бул оомат деген бир тоголок, бир көзгө көрүнбөгөн нерсе болот экен. Ошондуктан азыр силер да ушул маанайыңар таң менен болсун, ооматыңар ой берсин деп келкелден ырдап берейин. Сонун болот. Ырдап берейин. 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 Ырдап берейин
атасы кул болгон эрге кел бир келет, бие өнбөс кум толгон жерге кел бир келет, жети жолу чабылган метпес шорго кабылган элге кел ой бир келет. Эрге кел келгенде да жаркып турат маңдайы, эрге кел келгенде да шаңшып турат таңдайы. Адилети бек болот, айткан сөзү эп болот, тууган сынып душманы көгөрүгүң ой деп болот. Ой, жерге кел келгенде жылым болот кышында, жерге кел келгенде кыран чилде тушунда, салкын болот жайында, саратандын айында. Жылкы бойлоп кеч албай да мүрөн болот суулары, жылан сойлоп өтө албай да калың болот тулаңы. Жерге кел келгенде эгени чайлайт сегиздеп, жерге кел келгенде малы төлөйт ой эгиздеп. Ой, элге кел келгенде пашасы жакшы башкарат, элге кел келгенде даңазасы таш жарат, итир кырак тыйылат, ынтымак курулуп жыйылат, четинен ускор чыгып келинге мурда ой кыз турат. Азаматы туу жайып да акылманы чуу басып, тынччылыгын жайгарат, ой үч жабылса үн чыгып. Элге кел келгенде бүлүгүңдү байгалат, элге кел келгенде даңазасы таш жарат, элге кел келгенде пашасы жакшы ой башкарат. Элге кел бир келет, ай жерге кел бир келет, элге кел бир келет, ай элге кел бир келет, бир келет. Ай бале, баракелде. Ар бир ырдалып жаткан сөзүңүздө мындай жашоого болгон позитив же болсо ошол эле мотивация дагы бар экен. Келгенде мындай болот, анан жакшы болот, анан ошону кармап кал деп, баягы кээ бирлер айтат го. Ошол эле сиз айтып аткан оомат эшикти такылдатып келгенде биз өзгөчө башка нерсеге калаксып, аны сен байкабай калат экенбиз деп. Көзгө көрүнбөгөн нерсе да бул. Мына ушул чыгарма канча убакытта жазылган? Бул чыгарма 83-жылы жазылган. Бирок ырдалышы 2003-төн бери ырдалат. Көрдүңөрбү, мындай чыгарма ага чейин бышырып келдиңиз. Ага чейин бышырып келдим, бирок ошол убакка чейин эл муну кабыл алган эмес. Элдин көз карашы, жашоо билесиңер 83-90 жылдар аябай кыйын болгон. Мындай ырга деле маани бербеген күндөр болгон. Ал убакта жана анан айын деген ырлар 18-ге толуп кызга жигит болуп деген чыгармалар мода болуп турганда бул эч ким уккан эмес. Мен айтып элегем, бул деген болгон окуя нерсе. Бирок мен дагы ошол мезгилде ой эч ким укпайт экен деп менде деле ушундай бир негативдер болгон. Ой эч ким укпайт турбайбы? Эмне кереги бар? Эмне кереги бар укпаган ырды деп. Бирок чыгарманы мындай окуп чыкканыңда деген эми ар бир адам жүрөгүнүн ар кандай кабыл алат. Ошол Төлөгөн Касымбеков атабыз айтканда, бул бир мезгилде өзүнүн орду табылат деген, мына азыр ырдазак болобу деген сурамжылуулар көп. Да керектеси азыр жанагы Шайыр апалар деген бир КТРде передача телекөрсөтүүлөрдөн Шайыр апалар суранып атат. Ушу кел мени кетке деген кызым биз ырдабайлыбы деп. Мен тамашалап коем. Силерге ылайыктуур деп. Тамашалап. Мен деген тамашалайм мен, бирок мындай жалпылап айтканда бардыгы эле ырдаса болот. Эми мына 20 жылдан кийин өзүнүн ордун акырындык менен бүгүн ошол күндө эле чыгып эле кийин эле чыгып кетти дегенден алысмын. Бунун үстүнө бышып иштегенден дагы мунун аткаруучусун табыш керек. Бул ошол ырчыгын жүрөгүнө жагыш керек дегендей. Ошолдун үстүндө көбүрөөк иштеш керек. Ошондо гана чыгат. Ал эми ошол эле Айпери Кулбаева, Венера Назаралиева деген ырчылар сиздин ырларыңызды аткарып жүрүшөт да. Анан мисалы дастан жазууга караганда эстрадалык жаатындагы ырларды жазуу оңоюраакпы же кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз? Эми мындай да, эстрададагы ырлардын ар бири 4 саптан турат. Ооба. Мисалы ошол кайра кайталанып калган жерлери бар, кайрымалары бар дегендей.
Дастан деген мына азыр мен ырдаганым бир куплет эле өзү 8 сап, экинчи куплет 12 сап, үчүнчү куплет уже 18 сапка жетип калат да. Ал үчүн ошол чыгарма ырчы өзүнүн тандоосуна ошону жаттап инине жеткире алабы деген суроо болот да. Мен мисалы сен жеткире аласың, жеткире албайсың деп айта албайм алар. Ал өздөрүнүн иши да. Мисалы Айпери Кулбаева экөөбүз ырдаганбыз. Бул деген келкелин мен кеткеттин мен ырдасам, келкелин Айпери Кулбаева ырдап, элге келкелин мындай болот дегенде, жок, кеткет болгондо мындай болот деп. Ошол экөөнү салыштырганда гана бул чыгарма өзүнүн ордун табат, элге жетет да. Мына ошондойлардын үстүндө иштеш керек да. Анан эми эстрадага баягы аранжировка деп коебуз, баягы чоң кылып коостоп бергенден кийин, ырды коостоп койгондон кийин ал ыр деген өзүнүн ордун жакшы табат да. Бирок дастанды ошондой кылайлы десек, аны аябай ойлонуштуруш керек. Аны өтө музыканы түшүнгөн күчтүү адамдар менен иштешке туура келет. Ошончолук талабы күчтүү, ошончолук акчасы да күчтүү, ошончолук аткарылышы да күчтүү болуш керек. Ооба. Анан биз сиз менен да кошо турган убакыт келип калды, бирок ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы деп атабыз, себеби дегенде Дил билеттин авторусуз өзүңүзсүз, автордун аткаруусунда кыска ушул ырды уксак кандай болот эле? Макул, жакшы болот. Суранычтар боюнча андай Дил билетти угалы автордун аткаруусунда болсун. Эми Дил билетти ким аткарса деле мындай өзүнүн деңгээлинен ашырып аткарып атат да. Мен мисалы бардыгына ыраазымын. Мен ушул эфирден айтып коеюн. Бир убактарда автор айтылбай келген, бирок кайсы жерге барсам да азыр автор сиз деп өзүмө мага айтышат да, сиз мындай ырдап атасыз го, биз мындай ырдадык эле деп коюшат. Анан мен тамашалап, мен автормун да, кандай ырдасам боло берет. Кандай бурсаңыз да жарашат, Өлүмдүн кадырын өксүгөн жан билет, жокчулук кадырын көксөгөн жан билет. Сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын четтеген жан билет. Аттыңа атанын кадырын ким билет, аттыңа эненин кадырын ким билет. Күлкүнүн кадырын муңайган жан билет, жаштыктын кадырын улгайган жан билет. Ден соолук кадырын оорукчан жан билет, оорунун кадырын сезе алган жан билет. Аттыңа атанын кадырын ким билет, аттыңа эненин кадырын ким билет. Адамдык дил билет, адамдык дил билет. Ай бале, баракелде, мына чыгарма. Сиздин өзүңүздүн албетте аткарууңузда уккан бул өзгөчө. Сонун болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, келип бергендигиңиз үчүн, жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн. Бүгүн бизде конокто оюнчу, санаторлордун автору Бургус Тамкулов эжекебиз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Биз уланталы. Эфирибиз уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Алда карай кеттик.